Жалпыңыздарга салам, мекендештер. Мен жайкы каникул убагына байланыштуу эки маанилүү болгон учурларга токтолгум келип турат. Биринчиси, азыркы учурда биздин кереметтүү ысык көлүбүздө жергиликтүү калк, ошондой эле бүт региондордон келип эс алгандар көп. Ал эле эмес, башка өлкөлөрдөн келип үй бүлөсү менен, жора жолдоштору менен эс алып жаткан учурлары. Коопсуздук жаатында жакшыраак иштерди жүргүзүшсө жакшы болмокто. Ошол пансионаттардын жетекчилери баш болуп, бийлик тарабынан дагы кайсы бир нормаларды киргизип, коопсуздук дегенде кандай? Мына жаш жигит, мен адашпасам 23 жаштагы кырчындай курагында кайсы бир ызычуулардын айынан өзүнүн тең туштары мененби же ошол жердеги эс алуучулар мененби ызылдашып отуруп, эң аягында тилекке каршы ал жигиттин өлүмү менен аяктап атат. Бул өтө өкүнүчтүү. Ушундай коомчулукка билинбей калган, көмүскөдө калып кеткен аянычтуу окуялар толтура болуш керек да. Сиз менен биз билбегенчи. Кээ бирлери билип коомчулукка видео менен кайрылуу жасашып, бул нерселер көзгө көрүнүп турат. Ушундай окуялардын алдын алуу үчүн тийиштүү органдар тарабынан мамлекеттик деңгээлде тактоолор киргизилип, ошол пансионаттын ээси мененби кайсы бир деңгээлде келишимдерди жүргүзүп, жалпы ошол жерде коноктордун башынан аягына чейин коопсуздугуна багытталган нормаларды киргизишсе жакшы болмок да. Анан экинчи момент. Урматтуу, ошол жерде ар кандай эс алуу борборлорун иштетип жаткан мекендештер, сиздер бир аз ойлонсоңуздар болот. Ошол эле учурда бийлик тарабынан дагы көзөмөл жүргүзүлүшү шарт. Анткени каалагандай ценаларды коюп, бүт жак кымбат дейт. Биз го барган жокпуз, бара элекпиз бир топ жылдан бери. Барып эс алып келген тааныштар, достор, ошондой эле биз Россиядан мактап, биздин жергебизде ушундай ысык көл деген керемет эс алуучу жерибиз бар. Ошол жерге барып эс алсаңар эч кандай өкүнбөйсүңөр деген биздин сунуштар менен биз тааныган орустар дагы, алар дагы башка өздөрүнүн тааныштарын айтып эс алып келгендер жок эмес. Алардын кээ бирөөлөрүнүн айтуусу боюнча, силер айтканчалык деңгээлде эмес экен, Европа менен айырмасы жок болуп атат. Өтө эле кымбат экен депчи. Анан өзүбүздүн кыргыздардын арасында дагы эс алып келген кишилер айтып атышат. Аябай эле асмандын башы болуп кеттиптер. Ижарага бир түнгө алган орундуктар, бир бөлмөлүү батирлер жана башка ижарага берилүүчү ошол жерде эс алууга багытталган бүт эле жабдыктар, бүт эле нерселер, керектелүүчү буюм тайымдар аябай кымбат, асмандын башын чапчып кеттиптир. Ушул маселелерди жөнгө салуу боюнча көзөмөл жүргүзгөн орган барбы бизде? Бийликтин башындагылар көрүп билип эле турат болушуңуздар керек. Ушуну карап, эки колду тең монттуруп озго тыкпай, бир аз Кудайды карап иш жасасаңыздар, урматтуу ишкерлер. Ошол жер өнүп өсөт, туристтердин борборуна айланат. Келечекте быйылкы жыл эле эмес, эмки жылды да ойлош керек. Андан аркы жылдарды дагы ушундай туристтер көп болуп, ошонун негизинде ысык көл өрөөнүндөгү бүт эс алуу борборлору өнүгүп, жалпы эле Кыргыздын капчыгына, тагыраак айтканда Кыргыз мамлекетинин бюджетине жакшы эле кирешелер кирмек. Бир жылда эле силер эки колуңарды оозуңарга тыгып, эмки жылы бүттү, кереги жок деген таризде жасап аткандай түр калтырып атасыңар да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, тийиштүү органдар ушул маселе боюнча дагы көзөмөлгө алгыла. Кыргыз качанда оңолобуз. Эки колду озго тыкпай, ар бир нерсенин өзүнүн нормалары менен иш жасасак, айрыкча туристтерге жылуу жумшак мамиле кылып, коопсуздук маселеси боюнча 100% кепилдиги менен тейлесеңер,
ошол жер өнүгөт, өсөт, келечеги кең болот. Кыргызстандын алга карай умтулушуна дагы эң бир чоң өбөлгөлөрдүн бири болуп эсептелет. Буга чейин дагы YouTube каналдарынан жана башка соц тармактардан көрүп аттык. Биздин эс алуу борбору ушул жергиликтүү тургундары үчүн гана деген бир каяктагы жапайы түшүнүк, жапайы нормаларды киргизип алып турсуңар да. Бул дагы такыр акылга сыйбаган иш. Жергиликтүү тургундарды дагы, жаштарды айрыкча тартипке чакырып көзөмөл салыш керек. Келген коноктор, жаштар өзүнчө жоро жолдоштор келгенде ар кандай темаларда биз местныйбыз деген сыяктуу сүр көрсөтүп, ар кандай жолдор менен ыз-жуу кылып, ошонун айынан ойго келбеген, акылга сыйбаган жыйынтыктар чыгып, кишинин өлүмү менен аяктап аткан жагдайлар дагы жок эмес да. Ошон үчүн бул нерсени тездик менен көзөмөл жүргүзүп, жыйынтык чыгарыш керек. Экинчи жолу мындай жапайы көрүнүштөр болбош керек. Бир сөз менен айтканда, келген конокторго кичипейил болуш керек. Эң башкысы алардын коопсуздугу биринчи кезекте туруш керек.